мигрант боло турган нерсе. Кандай өлкөлөргө мигрант барбайт? Украинага окшоп согуш болсо мигрант болбойт. Же Түндүк Кореяга окшоп ким өзүнүн чек арасын жаап алса ошолорго мигрант барбайт. А буттун келгени, куттун келгени, бирөөнүн рызкысына бирөө эч качан шерик болбойт. Ар бир адам өзүнүн рызкысын жейт, ушуга ишениңиздер. Эмнеге текеберди кылып атабыз? Кыргызстанга чын айтайын, Германиядан, Америкадан, Япониядан, Кореядан, Англиядан мигрант келбейт. Келсе үчүнчү дүйнөдөн келет. Биз мынтип текеберди кылган менен Индия деген бул ядролук держава. Дүйнөдөгү эң чоң экономикалардын бири. Бул жерде экономика министри отурат. Ал айга Россиядан мурда өзүнүн спутнигин кондурган мамлекет. Ядролук эмес, космос державасына айланып отурат. Эң көп маалымат технологиясы боюнча адистер, IT инженерлердин көпчүлүгү чыгыш батышта, программисттердин көпчүлүгү индиялыктар, пакистандыктар. Бизге да мындай бечаралар келет экен, тууган тушкандар акча топтоп берип барып окуп келди. Ошолор дагы Кыргызстан жарандарына караганда окуу үчүн контракты 2-3 эсе көп төлөйт. Канча миллиард түшүп атат, айтып бера аласызбы? Ошолордон урматтуу экономика министринин орун басары. Азыр айта албайсыз. Бирок миллиарддаган сом түшүп атат да биздин бюджетке. Ошону менен биз пособияларды көбөйтүп атабыз, пенсияларды көбөйтүп атабыз. Ошон үчүн мен суранат элем, урматтуу мекендештер, конокту сыйлаган жаман болгон эмес. Мусафирди сыйлаган жаман болгон эмес. Бул кыргыздын салты, биз кыргыздын, бабалардын наркына такыр туура келбеген иш кылып койдук кече. Манастан караңыздар, айкөл деп коет, курама жыйнап журт кылдым деген ошол. Душманын дос кылып атат. Алмамбет анын душманы болчу, эң жакын досуна айланды. Эмнеси менен? Кечиримдүүлүгү менен, мээримдүүлүгү менен, анча-мынчаны көрмөксөн билмексен болгондугу менен. Мен ушу башка бирок ушу индиялык, пакистандык студенттердин мушташарына ишенбейм. ММАден эрежеси уруштан бир дагы ушу индиялык, пакистандык урушкандан көргөн жокмун. Кече окуп келгендер айтат, алар муштум түйүп мушташканды да билбейт дейт. Тил менен айтышат, болбосо бут кийимин чече калып бири башка коет дейт. Не травма опасный бой экен алардагы. Кече ким мушташты, ошондо тактабай туруп эле, азыр өңдөрү бири-бирине окшош. Батышка барсаң, Америкага барсаң, биздин бардыгыбызды Чайна деп коет, Чайниз, Кытайлар деп коет. Кытай менен батыш тирешип кетсе, бизге деле кыйын болот. Анткени ылгабай ошондой мамиле кылып коюшу мүмкүн. Бангладештиктер, индиялыктар, пакистандыктар бири-бирине окшош. 3 адамдын бир шоктугунан, мыйзам бузгандыгынан 10 000 адамдын укугун тепселегенге бизге ким укук берди? Ошон үчүн ушул жакта дагы бир мыйзамдуулуктун карасак, урматтуу депутаттар, контролдосок, керекпи жаңы мыйзамдарды кабыл алалы. Анткени башкалардын келгени бул жөн эле эмес, жумуш орундары жетишпей атат, бул бир, жумуш күч жетишпей атат, бул эки. Ошол эле мезгилде алар бизге жумуш орундарын түзүүгө жардам берип атат, инвестиция алып келип атат, каражат алып келип атат, капитал келип атат. А буларсыз кантип экономиканы өстүрөбүз? Кантип Кыргызстандын имиджи гүлдөйт? Ошого мекендештерим, дагы бир жол суранат элем. Мындан ары ушундай окуя болбой эле койсунчу. Бир чечим кылаларда, кызыккандуулук алдырарда алдартыбызды бир карап коелу. Эшиктен бирөө кирсе дейт, бир көз оюлган болсо дейт, бир көзүнөн кан агып аткан болсо, анан сага келип арызданса, тигини жазала, менин көзүмдү оюп койду деп келе турган болсо, тигин да чакырып пристлешип көр. Балким бул анын 2 көзүн оюп койгондур дейт. Эмне деген нерсе? Түн ортосунда байкуш мусафирлар өздөрү араң жүрөт көлөкөсүнөн коркуп. Аларды коркутуп, аркасынан кууп келип, кыздардын эшиктеринен бери болгону 2-3 бала, бул бүт кыргыз эли эмес, элибиздин көпчүлүгү муну айыптап атат. Ошон үчүн өлкөбүз Кудай кааласа дагы деле меймандос. Биздин жаратылышыбыз, биздин пейилибиз, биздин ниетибиз, биздин кулк мүнөзүбүз, салтыбыз, наркыбыз бардыгы сулуу. Эгер мүмкүнчүлүк болсо мен англис тилинде кайрылып алат элем, бирок бул биздин мыйзамда каралбаптыр. Ошон үчүн бүт дүйнөнүн туристтерине, мекендештерге кайрылат элем, замандаштарыма кайрылат элем. Баягында бир өкмөттөр боло турган болсо, Кыргызстанга барбай тургула деп ошол чечимди жокко чыгарыңыздар. Биздин эл айкөл эл, биздин эл анча-мынча эми кызыккандуулук калтырып жаш балдардын кылганынан бир элди айыптаганга болбойт. Кудай буйрса бардыгы жакшы болот, урматтуу төрага. Убакыт бергениңизге чоң рахмат. Кудай колдосун, жолубуз ачык болсун, келечегибиз кең болсун. Рахмат.